Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бизди күтүп калган бардык катталуучуларыбыздан кечирим сурайбыз. Буюрса Аралаш медиа өз ишин улантууга кайтып келди. Катталуучуларыбыз активдүүлүгүн көрсөтүп тосуп алышса, биз дагы эмгегибизди токтотпойбуз. Анда эмесе достор, сиздер даяр болуп калган болсоңуздар, биз Дюна деп аталган кызыктуу тасманы талдоону баштайлы. Тасманын башында эле кумдуу планета Арахис сүрөттөлөт. Бул планетаны мекендеген элдерди фримандар деп аташат. Ошол ээн чөлдө бир фриман кыз өзүнүн жолдоштору менен бирге алардын жерине башка планеталыктар өздөрүнүн кемелери менен келип конуп жатканын көрүшөт. Ал эми кемелери менен конуп жаткан элдер Харкониндер болчу. Фримандар өз жерин коргомокчу болушуп, дароо эле конуп жаткан Харкониндерге чабуулга өтүшөт. Бирок Харкониндер дагы алардын чабуулуна катуу чабуул менен жооп беришип, фримандар өңкүрлөргө чегинип жашынып жок болушат. Бирок арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин фримандардын императору Харкониндерге жолугуп, бул планетадан сыйыңар менен кайтып кеткиле деп талап кылат. Кийинки көрүнүш Атрейдестердин планетасына которулуп, мураскер Пол менен таанышабыз. Ал күн сайын түндө түшүндө жаман нерселерди көрүп эле кыйнала берчү. Анын апасы Джессика Полго ар дайым адамдарды өзүнө кантип баш ийдирип алуу керек экендигин үйрөтүп келет. Пол Дюнанын тарыхын, башкача айтканда Арахис планетасынын тарыхын жана ал жакта жашаган фримандар жөнүндө кызыгып изилдей берет. Анан да негедир бардык фримандардын көздөрүнүн өңү көк экендигин билебиз. Күндөрдүн биринде Атрейдестерге Арахис планетасынан чакыруу келип түшөт. Анда Атрейдестер даярданып калышып, Полдун насаатчысы Дункан өзүнүн жолдоштору менен бирге Арахис планетасына эң алгачкылардан болуп жөнөмөкчү болуп калышат. Пол дагы алар менен бирге кеткиси келип, бирок атасы ага уруксат бербейт. Атасы Полго түшүндүрүп, сен менин мураскеримсиң. Эгер мага бир нерсе болуп кете турган болсо, эл башында сен каласың. Менин оюмча, бизди Арахиске жөндөн-жөн чакырышкан жок. Бул жерде императордун куу саясаты жатат. Ошондуктан биз ар бир кадамыбызды байкап баспасак, Харкондор бизди бат эле басып коюшу мүмкүн деп түшүндүрөт. Андан кийин Полдун машыктыруучусу келип, Пол машыгууну каалабай жатканына карабай эле аны мажбурлап мушташа башташат. Алардын денесин оорутпай тосуп турган укмуштуудай технологияны да байкасак болот. Уруштун аягында Пол менен машыктыруучусу тең-тең чыгышат. Кечинде ал жерге бир кара кийимчен аял келип, ал көрсө Джессиканы жаш кезинде ар кандай сыйкырчылыкка үйрөткөн мектептин башчысы экен. Джессика Полду ошол аялдын бөлмөсүнө киргизип жатып эле, ал эмне десе бардыгын ук деп айтып тапшырат. Ал аялда кандай касиет бар экени белгисиз. Бирок ал Полдун дайыма түнкүсүн кыйналып, фримандар жөнүндө түш көрүп жүргөндүгүн дароо билип алат. Андан соң Полдун мойнуна буугам алынган ийнени такап, ал жерде турган кичинекей кутучага колун салууну буйрат. Пол ал жака колун салып, бир канча мүнөткө чейин катуу оорутканына карабай чыдап турууга аргасыз болот. Аягында ал аял Полго сенде апаңдан келген чоң күч бар экен деп айтып, сыноодон өткөндүгүн билдирет. Көп өтпөй эле Атрейдестер дагы Арахиске келишет. Пол кемеден түшүп эле айланадагы ээн чөлдү уюлгуган кумду көрөт. Аны бир нече жоокерлери менен бир адам тосуп алат. Ал адамды компьютер адам деп койшат экен. Аларды андан ары ийнеликке окшогон учактар менен чөл арасындагы чепке алып барышат. Пол ал жактагы чөлдөрдүн астында сойлоп жүргөн чоң курттар жөнүндө маалымат алат. Фримандар алардан коргонуп, алардын көңүлүн буртурбаш үчүн чөл үстүндө басуунун өздөрүнчө ыкмалары бар. Эгер чөлдүн үстүндө кандайдыр бир дүкүлдөгөн үндөр чыгып калса, жанагы чоң курттар ал жерге жетип келип соруп кетет экен. Ушул нерселерди изилдөө менен алек болуп, Пол өз бөлмөсүндө жаткан кезде дубал бетинен чиркейдин көлөмүндөй болгон кичинекей робот чыга баштайт. Аны Пол дароо байкап калат да ордунан кыймылдабай тура берет. Албетте роботтун миссиясы мураскер Полду өлтүрүш керек эле. Бирок бөлмөдө эч кандай кыймыл жок болгондуктан роботтагы олжосун табуу кыйын болуп жатты. Дал ошол учурда бөлмөгө кызматчы кыз кирип калып, робот тездик менен кызды көздөй учуп жөнөйт. Пол тездик менен кыймылдап, роботту кармап талкалап салганга жетишип, кызды сактап калат. Көрсө Харкониндер алдын ала мураскер Полду өлтүрүү үчүн дайынданышкан экен. Алардын тыңчысы дубалдын ичинде 6 жумадан бери жашырынып жаткан. Кийинки көрүнүштө Харкондордун башында турган барон өзүнүн куу саясатын ишке ашырууга далалаттанып жатат. Көп өтпөй эле фримандар менен бир топ убакыт жашап жүргөн Дункан кайтып келет. Ал фримандардын ишеничине араңдан зорго киргендигин айтып, өзү менен кошо бир фриманды бул жерге алып келиптир. Көрсө фримандар Атрейдестер ойлогондой аз эмес экен. Алардын кыйла бөлүгү жер алдындагы үңкүрлөрдө жашашып, аларды табуу өтө оорго турат. Бирок Дункан алып келген фриман эч бир сөз сүйлөбөй, жөн гана Атрейдестердин башчысына түкүрүп коет. Анда Атрейдестердин башчысы дагы түкүрүк менен жооп берип, ооба, биз Харкондор куруп таштап кеткен шаарларда жашап жатабыз. Бирок биз Харкондор эмеспиз, биз силер менен достошолу деп жатабыз десе, фриман аларга эгер чындап эле ниетиңер түз болгон болсо, анда чөлдөн биздин элдерди издебегиле деп айтып кетип калат. Эртеси Пол атасы менен бирге учакка отурат.
Алар өздөрүнүн өтө эле бир чоң техникасынын жанына учуп барганда, Атрейдестердин техникасы Арахистеги чөлдөрдүн кумун соруп, кумдун курамындагы өтө эле бир баалуу нерселерди бөлүп алып жаткандыгын түшүнөбүз. Демек, Арахиске башка планеталыктардын кызыккандыгынын себеби Арахистин баалуулугу анын чөлүндө кумунда окшойт. Бирок дал ушул жерден кызык нерсе башталып, жанагы жер алдындагы чоң курттардын бири акырын жылып бара жаткан техниканын дабышын сезип калган Байтор алыстан чаң уюлгуп эле техниканы көздөй жыла баштады. Атрейдестер аны байкап калышат да атайын учагы менен техниканы жогоруга көтөрүп кеткенге аракет кыла башташат. Бирок илгичтердин бири сынып калгандыктан илинбей калып, техниканы көтөрүп кетүүгө мүмкүн болбой калат. Анда Герцог жок дегенде ал жактагы адамдарды куткарып калалы деп жерге конушат. Пол дагы алар менен бирге жерге түшүп, Арахистин жалтылдаган кумун кармап таң калат. Жердеги адамдардын баардыгын учакка салганга жетишип, бирок бул кезде чаң арасында калып калган Полго аян сыяктуу болуп эле бир нерселер көрүнгөндөй болуп, эсинен адашып эле отуруп калат. Бир кезде аны таап келип алып кетишип, учуп жөнөшөт. Учуп бара жатканда жанагы эбегейсиз курт жетип келип, жанагы өтө эле бир чоң деп жаткан техниканы жөн эле жутуп кетет. Аны көргөндө баардыгы тең таң калышып эле ооздору ачылып калды. Дал ушул түнү Атрейдестерди басып алуу үчүн миңдеген аскерлер даярданып калышкан. Түндө баары уйкуда жатышканда кароолчуларды кимдир бирөө алсыздандырып салат да баардык жарыктарды өчүрүп, алыста күтүп турган жоокерлерге белги берет. Герцогдун жүрөгү бир нерсени сезгендей ойгонуп кетет да сыртка чыгып, жерде жаткан кызматчы аялды көрүп, ага жардам берейин деп жатса эле артынан жебе сайылып, анын денесин коргоп туруучу катмар дагы бир аздан кийин иштебей калат. Жебеге окшогон ийне анын денесине сайылып калгандан кийин колу буттары иштебей шал болуп калат. Дал ошол учурда анын жанына дарыгер Юи басып келгенде, Герцог дарыгер Юинин саткын экендигин түшүнөт. Дарыгер Юи Герцогга: "Мен бул нерсени айласыздан кылдым. Харкондордун барону менин аялымды туткун кылып алып, кыйноого салып жатат. Эгер мен мындай ишке барбасам, аялымды кыйнап өлтүрүп коюшат. Алар мага аялыма тирүүлөй жолуктурабыз деп убадасын беришти" деп айтып, Герцогдун оозуна бир ууну салып коет да: "Сиз качан Харкондордун баронунун жанына барган кезде бул дарыны тиштеп туруп, демиңизди чыгарып жиберишиңиз керек. Бул демди чыгаргандан кийин сиз өлөсүз, бирок жөн кетпей душманыңызды да өзүңүз менен аркы дүйнөгө ала кетесиз" деп айтат. Ал эми Харкондордун аскерлери тездик менен бастырып киришип, шаарды курчап турган коргоочу катмар дагы өз күчүн жоготту. Бейгапар уйкуда жаткан Атрейдес аскерлери эч кандай согуш кийимсиз, Харкон аскерлери менен кармашууга аргасыз болушат. Согуш өнөрүн мыкты өздөштүргөн Дункан алдынан ким гана чыкпасын жайлап отуруп, Полдун да Джессиканын да бөлмөсүнө барып, аларды таппай калат. Андан ары тездик менен инелик учакка жетүүгө мүмкүн болот да ал жактан качып кетет. Бул кезде Арахистин бетине түшүп келген барон дээрлик жеңишине жетип калды окшойт. Барон дарыгер Юинин жанына келет да: "Мен сени аялыңдын жанына кошом деп убадамды бергем. Бар эми сен дагы анын аркасынан" деп аны дароо өлтүрүп салат. Андан соң барон көптөн бери жеңе албай жүргөн кыймылсыз жаткан душманынын жанына келип, көп созбой анын да ишин бүтүрөйүн деп калган кезде, Герцог дарыгер Юи берген ууну тиштейт да демин чыгарат. Уунун күчү бөлмөнүн ичиндегилердин баардыгын өлтүрүп, бир гана барон өзүнүн жөндөмү менен аман калат. Бул кезде Джессика менен Полду Харкондор алып кетип бара жатышкан эле. Бирок Джессика амалкөйлүүлүк кылып, учактын ичиндеги 3 Харконду алсыздандырып, учакты кулатып, ал жактан качып чыгышат. Андан соң алар талкаланып күлү көккө сапырылган шаарды көрүшөт. Кечинде кум бороону каптап, алар кайрадан учакта бекинишет. Эртең менен басырылган кумдан эптеп чыгышып, аларды издеп келген Дунканга жолугушат. Дункан аларды фримандардын бир базасына алып келип жашырат. Бирок барон кайдан жайдан алардын жашырынган жерин билип алат да аскерлерин жөнөтөт. Анда Дункан Пол менен Джессиканы бир фриман кызга кошуп качырып жиберет да өзү душмандар менен кармашып, аларды бир топко токтотуп турат. Ал акыркы демине чейин салгылашып, ошол жерде көз жумат. Качып бара жаткан фриман кыз Пол менен Джессиканы инелик учак менен учуп кетүүгө көндүрүп, өзү башка жол менен кетем деп коет да атайын аспабы менен ар кандай үндөрдү берип, кум алдындагы куртту өзүн көздөй чакыра баштайт. Арттан келген жоокерлер кызды сайып өлтүрөт. Бирок өздөрү дагы тузакка кабылып, ал жерге жетип келген курттун оозуна түшүп кетишти. Бул кезде Пол менен Джессика учакты башкарып жогоруга көтөрүлүп калышкан эле. Эми алардын артында да тик учак менен куугундар пайда болуп, эми кандай айла кылаарын билбей калган Пол аларды көздөй каптап келе жаткан кум бороонун көздөй багыттай баштайт. Пол багытын өзгөртпөстөн бороонду көздөй кирип кете берет. Анда кууп келе жаткан тик учактар ракеталарын кое берип жиберишип, өздөрү кайтып кеткенге мажбур болушат. Полдун учагы бороонго киргенде катуу сокку урулуп, катуулап титирей баштады. Ал эми алардын артынан мейлеп келе жаткан ракеталар бороонго киргенде ар кандай нерселерге урулуп, жарылып кеткенин көрөбүз. Бактыга жараша бир канча убакыттан кийин алардын учагы кум бороонунан чыгып, жерге кулап аман калышат. Ал эми ууга бүт денеси күйүп, бирок тирүү калган барон кандайдыр бир кара суюктукка жатып, өзүн даарылап жатат.
Ал жерге анын кол башчысы келип, Джессика менен Полдун учагы кум боронуна кирип кеткенин айтып, алар тирүү калышы мүмкүн эмес, алар өлүштү деп маалымат берет. Ал эми бул кезде аман калган Пол менен Джессика учактан чыгышат да, ал жерге курт келип калбасын деп аскаларды көздөй чуркашат. Аска таштардын арасынан алар фримандарга окшоп кийинишип, эми аларга жардам бере ала турган бир гана фримандар болгондуктан, ошол аймактарда жашаган жергиликтүү фримандарды издеп жөнөшөт. Бирок эң кызыгы бул мезгилде жергиликтүү фримандар Джессика менен Полду аңдып жүрүшкөн эле. Пол апасына курт аларды соруп кетпеши үчүн фримандарча басканды үйрөтүп, караңгыга чейин жол жүрүп отурушуп, бир кезде аларды көздөй курт жакындап келе жаткандыгын байкап калышат. Дароо эле жакын жердеги аска таштарды көздөй чуркап жөнөшүп, курт аларды дээрлик соруп кетейин деп калганда, алар дагы аска ташка чыгып үлгүрүп калышты. Бирок курт аларды дагы эле болсо жалмап кеткенге мүмкүнчүлүгү бар эле. Башка тараптан кимдир бирөө үн берип алаксыттуу айтор курт дароо ошол жака бурулуп кетет. Эми Пол аларды фримандар аңдып жүргөнүн дээрлик түшүнүп калганда, фримандар аларды курчап калышат. Фримандар ал экөөнү өлтүрүп, денесиндеги суусун алууну чечишет. Бирок алардын башчысы Полдун мураскер экендигин таанып калып, мураскердин бизге кереги тиет деп апасы Джессиканы өлтүрмөкчү болуп калышканда, Джессика тездик менен алардын башчысына курал такап калганга үлгүрөт. Башчысы өз өмүрү үчүн аялды тирүү калтырууга убадасын берет. Ошол жерден Пол ар дайым көрүп жүргөн фриман кызды жолуктурат. Эми алар фримандарга кошулуп, андан ары жөнөйлү деп калышса эле, алардын арасынан бирөөсү чыгып, биздин башчыбыз аялдан утулуп калды. Капкайдагы бир аял келип, биздин башчыбыз болмок беле. Мен аны менен ушул жерде өлүм үчүн салгылашам деп туруп алат. Анда Пол апасын коргоп, анын ордуна салгылашка чыкмакчы болот. Жанагы Полдун түшүнө кирип жүргөн Чайн деген кыз ага канжарын берип, анын атаандашы өтө күчтүү жоокер экендигин айтып, ал сени кыйнабай өлтүрөт деп коет. Ошентип Пол жанагы фриман менен салгылашка чыгып, ушул убакка чейин жөн жүрбөгөндүгүн, согуш өнөрүн жакшы өздөштүргөнүн көрсөтө баштады. Ал бир канча жолу фриманга канжарын такап, багынууну талап кылат. Анда бер жакта карап тургандар фримандар эч качан багынбайт деп айтышып, же өлүм же жеңиш деп кыйкырышат. Анда буга чейин бир да тирүү жанга зыян келтирбеген Пол бир топко чейин коргонуп отуруп, акыры ал фриманды өлтүрүүгө аргасыз болот. Ошентип Пол ишин бүтүргөндөн кийин фримандар Полго эми ал дагы фримандардын катарына кошулгандыгын айтышат. Апасы Джессика фримандардан жардам сурап, бул планетадан учуп кетели деп жатса, Пол апасына оюн өзгөрткөндүгүн айтып, бир кезде менин атам жергиликтүү фримандар менен тил табышу керек деп айткан эле. Мен дал ошондой кылам, жана алардын жашоосуна кирип, алардын күчү эмнеде экендигин билгим келет деп айтат. Ушундай сөздөрдөн кийин апасы Джессика дагы аларга кошулуп, бардыгы чөл аралап жөнөп кетишет. Бир топ узак жолду басышкандан кийин бир кезде эле Пол менен Джессика жанагы чоң курттун үстүнө чыгып алып, чөл аралап кетип бара жаткан фриманды көрүп калышат. Мына ушул жерде фримандардын күчү эмнеде экендиги көрүнө баштады окшойт. Ошентип Пол жана апасы фримандар менен бирге фримандардын ааламына сүңгүп кирип кетишти. Дал ушул жерден тасма соңуна чыгып калат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.